Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Акыркы суткада Бишкек шаарындагы республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына 326 бейтап кайрылды. Алардын ичинен 232 бейтап жаш балдар. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ичеги оорусу менен 22 бейтап кайрылды. Алардын ичинен 7 адам ооруканага жаткырылса, 15 бейтапка амбулатордук жардам көрсөтүлдү. Ал эми вирустук инфекция менен кайрылган 146 бейтаптын ичинен 50 адам ооруканага жаткырылып, 96 бейтапка амбулатордук жардам көрсөтүлдү деп айтылат маалыматта. Булак Маралов. Голос телешоусунда Орусиянын белгилүү ырчысы Пелегия Телегинанын кыргызстандык ырчы Нуржигит Субанкулов менен кыргызча ырдаган видеосу социалдык түйүндөрдө тарады. Аталган сынактын жарым финалында кыргызстандык ырчы Нуржигит Субанкулов Телегия Пелегина жана Аскер Бербековдор белгилүү конь чыгармасын аткарып жатышканын көрүүгө болот. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 31-октябрга карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 530 миллион долларга жетти. Бул ушул жылдын болжолдуу ички дүң өнүмүнүн 52,7%ын түздү. Мунун ичинен 3 миллиард 793 миллион доллар тышкы карыз, ал эми 737 миллион доллар ички карыз. Сырттан алынган карыздын эң көбү Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Кыргызстан Эксим банкка 1,7 миллиард доллар карыз. Ушул жылдын октябрында мамлекеттен тышкы жана ички карыздын төлөөгө республикалык бюджеттен 34,55 миллион доллар жумшалды. Социалдык тармактарда Бишкек шаарынын мэринен футбол борборун курууга жер берүүсүн талап кылган флешмоб башталды. Дордой футбол клубунун көрмандарынын Instagram аккаунту аркылуу ири футболдук объектини куруу маселесине кайдыгер карабагандарды 30 декабрда саат 11:00 Бишкек шаардык кеңешинин жана мэриянын алдына чогулууга чакырууда. Эске салсак, 25 декабрда Бишкек шаардык кеңешинде бул маселе каралган. Бирок бийлик шаар куруу боюнча документтерге каршы келет деп федерация сураган жерди бере алган эмес. Улуттук команданын футболчулары буга нааразычылык иретинде Бишкекте ойногондон баш тарта тургандыгын билдиришкен. Мишок деп аталган интернет аукциондо Кыргызстандын 10 сомдук купюрасы сатууга коюлду. Мындай үлгүдө банкнота 1997 жылы 3-чү жолу чыгарылган. Баштапкы баасы 9000 рубльду түздү. Бул өз баасынан 1100 эсе кымбат сатылып жатканын түшүндүрөт. Банкноттун баалуулугу анын номери 70 VN сериясы болгондо. Нумизматтар мындай акчаны аябай баалап, 1000 долларга сатып алуудан да аянбайт. Ачык булактарда ушундай номердеги ар кандай валютадагы купюралар сатууга чыкпай, үлгү катары гана колдонулат жазылган. Бирок аукционго коюлган 10 сомдук банкноттун үлгү деген белгиси жок. Буга чейин Улуттук банк мындай купюраларды төлөм каражаты катары колдонууга болоорун же болбостон тактап берүүнү убадалаган. Баткен аэропортунун жетекчиси Нургазы Жаныбеков кызматтан өз каалоосу менен кеткен эмес. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Анын айтымында Ош аэропортунун жетекчилиги тарабынан кысымга кабылып, жумуштан кетүүгө мажбур болгон. Буга байланыштуу ал президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдогон. Кайрылууда авиация тармагында коррупция аябагандай күч алганын айтып, коррупциянын бети ачылбай жатканын билдирген. Ошондой эле Баткен облусунун прокурору Бакыт Халмурзаев менен Баткен аэропортунун аймагында пикир келишпестик болуп, окуядан улам Ош эл аралык аэропортунун жетекчиси Талант Исаков Нургазы Жаныбековду кысымга алып, жумуштан кетүүгө ачык мажбурлаганы айтылат. 27 декабрдан 28 декабрга караган түнү түнкү рейдке чыккан милиция кызматкерлери Ноокат шаарындагы тамактануучу жайдын самса жабуучу тандырдын ичинде күйүп баштаган жарандын өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Болжол менен түнкү саат 1:15 чамасында милициянын 2 кызматкери Эрмекбай уулу Өмүрбек жана Уларбек Кожошовдор күзөттө жүргөн көчөдө тандырдын ичи күйүп жатканын байкап калышат.
Караган учурда самса жагуучу тандырдын ичинде эс үчүн жоготкон белгисиз жарандын кийимдери күйүп баштаган. Ыкчамдык менен ал жаранды тандырдын ичинен алып чыгышып, күйүп жаткан кийимди өчүрүшүп, алгачкы медициналык жардамды көрсөткөн соң медициналык тез жардамды чакырышкан. Жабырлануучу Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну 1982-жылы туулган АА экендиги аныкталды. Учурда ал өзүнө келип, Ноокат райондук ооруканасында дарыланууда. Белгилүү болгондой, жабырлануучу сыртта катуу суук болуп үшүгөндүктөн, тандырдын ичине кирип жаткан, тандырдын чогу өчпөгөндүктөн түтүнгө ууланып эс үчүн жоготуп койгондугун билдирген. Анын бут кийими жана курткасы жаңыдан күйүп баштаганда түнкү күзөттө милиция кызматкерлери байкап калышкан. 28 декабрда 1 май райондук соту мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зылалиевдин баш коргоо чарасынын мөөнөтүн 2 айга жылдырды. Бул тууралуу анын адвокаты Талайкүл Токтокунова журналисттерге билдирди. Анын айтымында судья Адылбек Эсенбаев одоно мыйзам бузган. Ал тараптардын катышуусусуз мөөнөттү узартып койгон. Бул боюнча адвокат даттануу актын түзгөн. Эске сала кетсек, 2010-2017 жылдары Зылалиевге башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 308-10 беренеси мыйзамсыз бауу боюнча кылмыш ишин козгогон. Ошонун негизинде 2018 жылдын 8 декабрында УКМК тарабынан камакка алынган. Быйыл августта Токен тармагында лицензия берүү боюнча коррупция беренеси менен жаңы иш козголгон. Мындай айыптарды четке кагып келет. Анын адвокаты Талайкүл Токтокунованын айтымында, Зылалиев мыйзамсыз байыган деген айып негизсиз, себеби ал кызматтан түшкөндөн кийин байыган эмес. Бишкектеги Кооператив атындагы музейинде өткөн көргөзмө финалинин куратору Айгүл Карабилинанын билдирүүсү боюнча текшерүү иштери башталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бүгүн 28 декабрда билдирди. Алардын айтымында жабырлануучу Айгүл Карабилинанын өзүнүн милицияга арыз түшкөн эмес. Милиция ал кайрылбаса да социалдык тармактагы билдирүүсү боюнча текшерүү иштерин баштаган. Буга чейин кечээ 27 декабрда жабырлануучу Айгүл Карабилина ага түнкүсүн кол салуу болуп жабыркаганын, аналар аябай коркутканын, милицияга кайрылба деп да коркутканын социалдык тармактарга жазып чыккан. Эске сала кетсек, 27 ноябрда Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде финале башталып, 2016 жылы Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн каза болгон 17 кыз келиндин элесине арналган. 2 декабрда Маданият министри Азамат Жамангуловдун буйругу менен убактылуу токтотулган жана аталган музейдин жетекчиси Мира Жаңгарачева кызматынан бошотулган. Ал иш-чарадагы жат көрүнүштөргө каршы акцияны 2 декабрда Маданият маалымат жана туризм министрлигинин алдында уюштурган. Аларды министр кабыл алып, талаптарын угуп, өз пикирин билдирип, бул боюнча жумушчу топ түзүлүп, текшерүүлөрүн жана убактылуу токтотууларын билдирген. Эртеси 3 декабрда министр музейде жат көрүнүш жок, финале уланаарын айткан. Таанымал активист Айым Шерин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин камакка алынышы Кыргызстандын коомчулугун дүрбөлөң түшүрдү. Ал Алматыдагы аба майданынан кармалып, Бишкекке алып келинген жана тергөө абагына киргизилген. Бул окуянын Шерин Айтматова тарабынан коррупцияга каршы жана сөз эркиндиги үчүн уюштурулган митингден кийин эле болгону таң калтырат. Атайын кызматтар тарабынан айтылган күдүктүү түшүндүрмөлөрдөн улам бул окуяга байланыштуу бир нече жагдайлар шек саноо жаратууда. Биринчиден, юрист Кенжебаевди шылуундукка айыптап жатышат. Бирок мыйзам боюнча бул иш боюнча тергөөнү Ички иштер министрлиги же Финпол эмес, эмнегедир УКМК жүргүзүүдө. Экинчиден, арыз берген адам Кенжебаев менен финансылык мамиледе болгон кытайлык компаниянын өкүлү болуп чыкты. Аталган ишкер эмне үчүн көйгөйдү жарандык сот аркылуу чечүүгө аракет кылган эмес. Бул мамилелердин өзүнүн маңызы, келишимдин предмети абдан түшүнүксүз баяндалууда. Кенжебаев Кытай фирмасына коопсуз шаар боюнча тендерден утуп чыгууну камсыздап берүүгө тийиш болгон имиш. Бирок мындай кантип болмок эле? Ал эмне сынак боюнча комиссиянын мүчөлөрүнө пара жеткирип бере турган ортомчунун милдетин алганбы? Кенжебаевдин өзү комиссиянын курамына кирген эмес. Келишимге мындайды ким жазат? Башкача айтканда, же келишим башка нерсе туурасында болгон, же пара берүүгө аракет кылган үчүн кытайлык ишкердин өзүн камоо керек болчу. Анын компаниясы утуп чыккан тендердин жыйынтыгын болсо жокко чыгаруу керек эле. Тендерди утуп чыгуунун бирден бир мыйзамдуу жолу эң ылайыктуу бааны сунуштоо болуп саналат. Андай болгон күндө да бул жерде кайсы бир юристтин кызматынын эмне кереги бар? Кенжебаевди камоонун эмне кереги бар эле? Эмне ал тергөөдөн бекинип жүрдү эле? Ал урматсыйга ээ болгон адам эч кандай сурактан да качмак эмес. Аны Алматыдан калаймакан чуу менен кармап, цирк оюнун уюштуруунун эмне кереги бар эле? Баса аны камакка алууга ниеттер бар болсо, анда аны эмне үчүн Кыргызстандан чыгарышкан?
Мунун баары таң калтырып, ар кандай ойлорго жен таштайт. Бирок күч түзүмдөрүнүн мындай ыкчамдыгын жөнөкөй эле сөз менен түшүндүрсө болот. Ширин Айтматовага жасалган бул чабуул маалымат каражаттарына коррупция жөнүндө коюлуп жаткан миллиондогон доллар менен жана өлкөдөн миллиондогон доллар нак акчалар чыгарылып кетип жатканы туурасындагы маалыматты Азаттыкка чейин эле жарыялаган үчүн блогер Жоробековго карата козголгон кылмыш иши менен дал келишип жатканы бекеринен эместир. Демек, контрабандисттер чабуулга өтүшкөн экен. Бирок мунун натыйжасы алар күтпөгөндөй болушу ыктымал. Бул аракеттер коомдо кыжырданууну кескин көтөрүшү гана мүмкүн. Булак ачык саясат. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.